Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, мен Көчүбаева Тазагүл, санарик мугалим конкурсуна катышуучусу. Мен бүгүн сиздерге таблицалык процессордо окуу бөлүмдөрүнүн башчыларына керектүү болгон ар бир класстын билим сапатынын диаграммасын чыгарууну көрсөтүп кетмекчимин. Бул жерде көрүп турганыңыздардай класстар жазылган. Ал эми бул жерде биринчи чейрек, экинчи чейрек, үчүнчү чейрек деп коелу. Адегенде эле мен сиздерге көрсөтүп кетейин. Ушул объектти белгилеп туруп, мен границага алып койсом болот. Эми бул жерде пайыздык түрдө көрсөтүү үчүн мен ушул класстардын жандагы ячейкаларды объектти белгилеп, формат ячейкке барам дагы числодон процентныйды белгилеп алам. Автоматтык түрдө эми пайыздык түрдө жазылат. Мисал үчүн биринчи чейректе 5 классы 45% болсо, экинчи чейректе 53, үчүнчү чейректе 43% деп коелу. Ал эми 6 классыбыз 34, экинчи чейректе 45, үчүнчү чейректе 43%. 7 классыбыз 45, 56, 58. Бул болжол менен жазып атам. 8 класстагы 32, 33, 35%. 9 классыбыз 34, 32%, 35% деп. Муну жазып алгандан кийин эми ушул класстардын чейректери боюнча диаграмманы кантип түзөбүз? Адегенде мен ушул класс менен биринчи чейректи объектти белгилеп алайын. Андан кийин ставкага барабыз. Бул жерде диаграмманын түрлөрү көрсөтүлгөн. Мен гистограммага кирдим. Эми бул жерде мен мынандай түрүн тандайын. Бул класстардын биринчи чейрек боюнча диаграммасы. Эми ушул класстардын экинчи чейрек боюнча диаграммасы керек бизге. Бирок мен бул жерден бөлүп алышым керек. Аны кантем? Класстарды белгилейм. Ошондой эле контурду басып туруп, мына экинчи чейрегин белгилеп туруп, эми выставкага барам, кайра гистограммага кирем. Эми объемный гистограмманы тандайын. Мынакей, бул жерде экинчи чейрек боюнча көрсөтүлдү. Кайрадан эле ушул класстарды дагы белгилеп, контурду басып туруп, үчүнчү чейректи дагы белгилеймин. Ставкага барамын. Гистограммага кирип, мен цилиндрический тандасам. Өзүңүздөргө ыңгайлуу болгон диаграмманы тандасаңыздар болот. Бул жерде мен объемныйды тандай берейин. Мына ушинтип диаграмма түзүп көрсөтүп алсак болот экен. Бул үчүнчү чейректики, ал эми бул экинчи чейрек, биринчи чейрек. Мына ушинтип өзүбүзгө керектүү болгон диаграммаларды түзүп алсак болот. Диаграмма деген бул берилген мына сандык маанилерди графикалык түрдө көрсөтүүнү айтабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.